2010-жылдагы каргашалуу окуяда 400дөн ашык адамдын өмүрү кыйылган. Юн коголаңы эне баладан, жубайы жолдошунан, баласы атасынан айрылган күн. Арадан тура 11 жыл өттү. Бирок жакындарын жоготкондор айыпсыз. Мыкаачылык менен өлтүрүлгөн балдарын унута элек. Компьютерден көрдüm, муунткан, тилдери салаңдап чыгып калган, көздөрү чанагынан чыгып калган, башын чапкан, чаап туруп анан кийин Акбара дайрасына салып жүрген. Балам Өзбекстандын Коргон Тупак айылынан ошол айланпа жер бар экен, ошол жерде айланып бир кыз, бир бала болуп чыгып калды. Ол кыз 7-класста, кичинекей гана ана кыздай гана кыз эле. Бирине кызыл материал жааптыр, бирине кара материал жаап коюптур. Биз жападан жалгыз, Кудайдан тилеп алган жалгыз уулумду жоготтум. 31 жашында кетти. Жоготконубуз эле аз келгенсип, сөөгүн да толук ала алган жокпуз биз. 1,80 бою боло турган болсо, жарым метрге жетпеген, башы жок, колдору жок, буттары жок. Бардыгын кескилеп ыргыткан, жарым метрге жетпеген сөөгү ушу бала силерге чыгып келди ДНК деп берди 3,5 жыл дегенде. Атайлаган чыгарган уруш болбосо, эмне себептен ушуга чейин жооп бере алышпайт. Эмне үчүн ошо оюнду баштагандарды бирден биздин көксүнүбүздү суутуп камай албайт? Неге? Себеби өздөрү аралаш. Көз жашын төккөн Зияда апанын да июнь окуясында 22 жаштагы баласы окко учкан. Зияда Алашева Калабадагы кылмыштарга айыптуулар ушул күнгө чейин жазага тартылбай жатканынан нааразы. Ыйлап арздангандар эч кандай бизди сурап да койгон жок. Озо кесе ден соолугубузду дагы карабайт. Арзданып барсак мэрге да киргизбей орто жолдон чыгарып жиберет. Анан бул каналга да бирөөлөр айтып жатат. Силер аларыңарды алдыңар. Эми эмне айтасыңар, отургула деп. Ошол биз алгандарды биз кайтарып берсек, ошол адам баласыны бизге документтештирип өткөрүп берсин. А болбосо балабызды тирилтип алдыбызга алып келип берсин. Биз бала деген өтө оор кайгы экен, өмүр бою өзүнүн канынан жаралган, өмүр бою эч качан мен унутпаймын. Бейле кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров 2010-жылдагы июнь окуясын кайрадан иликтеп чыгууну Улуттук коопсуздук комитетине тапшырды. Бул чечимди кубаттагандардын арасында тарых илимдеринин кандидаты Жолдошбек Бөтөнөев да бар. Ошол мезгилде өздөрүнүн кызыкчылыгын колдонгон ал убактылуу өкмөт болгон. Аны коркпой айтыш керек. Ошол эле Отунбаев, Атамбаев, Текебаев жана башка 14 адам. Аларды наоборот эмне кылыш керек? Эл душманы, сепаратист дегенди ошолорго бериш керек. Себеби ошолор Кыргызстан түндүк-түштүк болуп чабышып кетпесин деп, түштүктө ошондой конфликтти чыгарып, кайра өздөрү басып, элди алаксытып, ушундай саясат кылышканда булар. Ошол 2010-жылдын апрель окуясын, июнь окуяларынын эң негизги уюштуруучуларын, инициаторлорун азыр жоопко тартыш керек. Садыр Жапаров элдин рызкысы болуп келди. Канчыбек Ташиев, муну мен бул экөөнү Манас деп атаймын, Батыр деп атаймын. Мурдагылардан бардык чек араларды карап, бардык элдин ички дүйнөлөрүнө изилдеп, ушундай кыйналгандарды сурап, эң бир рахмат айтамын. Ушулардын өмүрү узун болсун, ден соолугу чын болсун. Мага ошоп ботом деп боздоп, элдери ыйлабасын мындан кийин. Ушуну бизге аныктап, биз канча жоллар жасак да бир жолу суралган жок. Шуну аныктап бергенди биз да өтө катуу суранабыз. Расмий маалыматтарга караганда, июнь окуясына байланыштуу 2010-жылы 5646 кылмыш иши козголгон. Алардын көпчүлүгү талаптоону, урдоо, карактоо, бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү, өрттөө, зордуктоо жана адам өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштар. Бирок жалпы көрсөткүчтү алганда бул кылмыш иштеринин дээрлик 70%-нын бети ачылбай калганы айтылып келет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош шаары.